Assalamu алейкум, урматтуу Бак Өстөрү Кыргызстан каналынын көрүүчүлөрү, кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 28 июль Жалал Абад областынын Сузак районунун Кызкөл айыл өкмөтүнө караштуу Көкбулак айылындагы 100 гектарга жерге башталган Адырдын боорундагы бактагы семинардабыз туугандар. Мынакей туугандар, караңыздарчы, Адырдын боорунда миңдеген гиластарды көрүп атабыз. Бул жерде 100 гектар жерге Ажиматов Кыялбек деген агабыз, ишкер агабыз ушул жерге мынакей иштин көзүн ачып мынакей мына ушундай чоң бакты кылып отурат. Бул жерде туугандар бүгүн семинарда 6000 метр куб жасалма суу кампа жасап, буто формасын келиштирип, Түркиядан келген көчөттөрдү өстүрүп атканын көрүп атабыз. Бул жердеги кандай кыйынчылыктар, бул жерде кеткен мээнетти көрүп атасыздар туугандар. Бул жерде караңыздар, ар бир көчөттүн астында заманбап ылайык тамчылатып суугаруу ыкмасы менен суугарылат экен. Караңыздарчы, кандай гана мээнет, кандай гана бул жерге эмгек кеткен. Көрүп ыраазы болуп атам. Кыргызстанда билесиздер, буга окшогон гектарлап, 1000 гектарлап, даже миллион гектарлап жаткан жерлер бар. Кыргызстанда кайрак эсептелген 8 миллион гектар жер бар. Мына ошондой жерди бак кыла турганга көрүңүздөр, мотивация бере турган мына ушул бак десек болот да туугандар. Бүгүн ушул семинарда сиздерге кеңири маалыматты беребиз. Кыял ака былтыркы салдырган көлү. Мына ушул БСРде узуну 55 метр, туурасы 35 метр. Эң терең жери 5 метр болот экен. Мына ушул көлдөн ылдыйга карай бакка барат. Мына ушул 99 гектар жерге мына ушул жерден суу менен барат. Бүгүнкү биздин семинарга келген катышуучулар, рахмат сиздерге, келип катышып бергениңиздерге. Бул бак тигүүнүн негизги башталышы бул 2 жыл мурун башталган. Бизде негизги максат ушул иштетилбей жаткан максатсыз жерлерди көптөндүрүп ушу мөмө жемиш эккени. Бул биринчиси, экинчиси биздин жарандарыбызга иш ордун түзүп берүү. Айыл чарба мөмө жемиштерди экспортко чыгаруу. Дагы не десек. Бул эми башталышы, биздин алдыда чоң максаттарыбыз бар. Кудай кааласа масштабтуу бир иш кылабыз деген ойлорубуз бар. Рахмат. Андан кийинки сөз айыл чарба механизациялуу, инновациялык технологиялар жана корпорациялык департаменттин бизге чоң рахмат айтышыбыз керек. Баарыбыз. Кыял ага чоң рахмат. Ошондуктан мынакей азыр ушунча расход кылып, ушул жерде суу чыгарылат. Биринчиси 1,5 километрге 100 метрден ашык жерге чыгарса, экинчи мотор ушул көлгө чейин 80 метрден ашык жерге айдап чыгарат. Дыйканский болуп тура бериң, азыр бизнесмен болуп калат экен. Кайсы сорт экен? Скина бар. Скина экен, а? Скина. Буларды ака эме кылабыз. Мисалы мына бир этте жазда бардыгы Биз алысты албай эле коелу. Россия чоң рынок да. Россияга Турция, Кытай, Европанын 3-өө биригип камсыз кыла албайт, жетишпейт да. Өздөрү дагы экспорт эме кылат. Анан азыр эми кысыр болсун жумуш орундары боюнча азыркы учурда канча жумушчу иштейт ушул багыңызда? Биздики такай иштегени кышын жайын бизде иш болот, токтобойт. Круглый год 8 адам иштейт, сезондо 30 адам менен иштейт. Жаз күз иш көйгөн мезгилде 30 адам. Бул дагы пландап атасыз, чоңойот. 400 гектарды пландап атасыз. Биздин баштаган иш пландарыбыздын 5% эмек да. Кудай кааласа алдыда дагы чоң. Анан дагы мамлекеттен кандай колдоолор болуп атат? Кунарсыз жайытты берди, бирок сиз буга эме төлөйсүз эми, өзүнө жараша. Налогдор бар. Ооба, эми кандай колдоолор болсо да. Жергиликтүү айыл өкмөтүбүз берген, азыр башкы келишimiz 7 жыл, азыр президентибиздин жаңы. Ассаламу алейкум. Жалпы семинардын коноктору,
саламатсыздарбы? Туғандар, бұл жерде азыр Кыялбектин кылган иши бул орустар айтмакчы ласточка да. Биринчи ушул чөлкөмдө ушундай интенсивдүү бак ачып, ошону элдерге сабак катары көрсөтүп атат да. Чоң рахмат мына инебизге. Келечем эле тосуп алып эле Абдулла аке, мына ушу сиздин консультацияңыз менен ачылган бак деп чоң рахмат айтты. Мен разы болуп калдым да. Мына алхамдулилля ушундай жигиттерибиз ар бир айылда 1000 деген, 10 000 деген, 100 000 деген гектар жерлерибиз ушундай бош жатат да. Мына ушул турган жерибизде дагы мына ушул эле аянтта жок дегенде 100 биздин көчөт батат. Ар бир көчөт 10 килограммдан түшүн бергенде 1 тонна валовой продукт чыкмак да. Мына азыр бул бир гана ушул бизде тамак аш коопсуздук эмес, жалпы эле мына биздин азыркы дүйнө жүзүндө болуп аткан глобалдык мына жылууланууга, глобальное потепление жылдан жылга жылып келе жатат. Мына Иранга жетти уже. Мына Туркмениянын чегараларына жетти, Өзбекстандын, Афганистандын чегараларына жетип, мына Тажикстанга өттү уже ушул глобалдык потепление. Мына 2040-жылы Орто Азияда өтө чоң кургакчылык болот деп атат. Кудай анын бетин көрсөтпөсүн. Азыр биз кыргыз эли, өзбек эли, түркмөн эли, казак эли, тажик эли бардыгыбыз ушул тапкан кирешебиздин 80%-на дарак отургуза турган чекке жетип калдык. Мына бизге көп коноктор келет, бардыгы айтат: Абдулла, ушул жерлерге келип атабыз, бул жерде эмне дарак эмне экпейсиңер деп көп суроо беришет да. Чындыгында башка мамлекеттерге салыштырмалуу карап көргөндө бизге на душу населения дарак өтө аз экен. Ушуну көбөйтүү программасына өтүшүбүз керек. Ар бир тамчы сууну үнөмдүү пайдаланып, кыргыз эли ушуну биздин приоритеттүү вопрос кылышыбыз керек. Дарак отургузууну. Мына Кыргызстанда азыр ишке жарамдуу 3,5 миллион гектар жер бар. 3,5 миллион гектар жерге 3 миллиард дарак отургуза ала турган болсок, мына ошондо туугандар, мына мөңгүлөрдүн эригени токтоп, мөңгүлөр кайра өсүп, мурдагы климат келет экен. Азыр бактын ичине кирсеңиздер, температура 30га чыкпаса, бактан чыгышыңар менен эле температура 42 болуп атат. 10-12 градус ылдый жүрөт температура. Мына азыр инебиздин багы дагы бир 5-6 жылдан кийин могу жерден кадимкидей салкындатып коет. Ошон үчүн бардыгыңыздарды баг отургузууга чакырамын. Анан кантип отургузууну мына менин инилерим Руслан, Бекболот, бул жакта жаңы көсүлгөн кыял ушулардан сураңыздар. Биз өзүбүз келип силерге үйрөтүп бергени даярбыз. Борбор Азия багбандар биримдиги дайым силер менен туугандар. Кызыл Сеңир айылы Сузак районунда. Ушул жерде 100 гектар бак башталды. Мына биздин шакирттерибиздин иши экен. Келип көз сүйүнүп турат. Ушундай бактар көп болсун Кыргызстанда. Бардыгыңыздарды багбанчылыкка чакырабыз. Баг отургузайлы, бактылуу болойлу. Бул жерге суу тартып келиш үчүн кандай неме болду? Кандай насосторду койдуңуздар? Кантип келдиңиздер сууну? Суу тартып келиш үчүн суу бул жерден 2500 метр төмөндө турат. 2500 метр төмөндө турат. Анан биз скважина каздырабыз деп баягы геологторду алып келип текшерсек, суу 300 метр тереңде турат экен. 300 метр. 300 метр. Анын расходун эсептесек, где-то бир 10 миллион тегерегин болуп кетти. Анан биз баягы насосный система менен тартып келдик сууну. Насосный 2 подъем менен тартат, СНС насостор. 2 подъем менен? 2 подъем менен, 220 метр. 2ге бөлүп койдуңуздар, ортодон башка мотор иштейт. Ооба. 2ге бөлүп койдук, ошо 2,5 километрди 1250. Насостун маркасы СНС 220га 38 тонна саатына. Насосторубуз жакшы, 5 перебой иштейт. Суу 6000 кубтук жана эме турат, суу сактабыз. Ошо жетет. Бирок анда чоңойтабыз. Азыр жерибиз келечекте чоңойгондо да чоңойтасыздар. Кыял ака, бирден бир чүй дегенде эле ушундай бизнестен гилас бакка багбанчы болуп кетишке эмне себеп болуп калды? Ассалам алейкум. Келгениңерге рахмат бүгүн. Бунун себеби мен азыр 23 жылдан бери мигрант болуп чет элде иштеп келем да. Анан чет элде бизде баягы миграция күчүп атат дагы делечи. Биз Кыргызстандан поток болуп
баягы токтобой келет да, иш ордуну жокчу. Эгер ошондо бир ой кетти, эгер биз Кыргызстанда ар бир адамдын үйүндө иш ордун түзүп берсек, бизде миграция азаймак да, болбосо дагычы. Анан ошондой бир ой кетти. Анан кайсы эмеден баштайбыз? Анан биз биринчи баштадык жеңил өнөр жай боюнчачы. Анан бул жерге завод курдук. Завод Кыргызстанда бизде товар оборот өтө слабый экен да. Кыргызстан баягы жаш мамлекет болгон үчүнчү. Аныбыз жакшы кетпеди, анан ой кетти. Мына агро тармагынан ушуну алып көрөлү. Себеби бизде жерибиз, суубуз, климатыбыз бүт баары туура келет экен. Менде баягы агро боюнча түшүнүк жок эле, агрономия боюнча. Анан YouTube'дардан Абдулла Ташиевичтин көп эмелердин семинарларын эмелерин уктум. Анан ой кетти. Значит болот экен. Анан китептерин алып окуй баштадым. Кандай кылсак кандай болот. Анан Абдулла ака баягы Руслан менен тааныштырды, агроном менен. Анан бул менен кеңешип, кайсы сортторду эксек болот, кандай кылсак болот. Схема посадка главный 5-3. Бул баягы дүйнөлүк стандартка туура келет окшойт. Ушу стандарт эмен тап берди, схема посадканы. Анан сорттор тандап берди. Бул жерде көбүнчө 10.000 күп гилас тектик, 4 сорту бар. Скина, Регина, Кордия, Сират 4 сорту. Бул баягы дүйнөдөгү базарда таанылган сорттор, сорттор экен. Ошол себептен ушуларды тандадык. Канча жыл болду бул? Былтыр эгилген, 2022 эгилген, быйыл 2023 жакшы, быйыл өсүп жакшы. Быйыл экинчи жыл экен уже. Экинчи жыл. Быйыл дагы эккенбиз, ал ошол башка секторда, бул биринчи сектор, экинчи сектор, үчүнчү сектор менен бакты кылып кетесиздер да. Азаматсыз азыр бул жерге канча расход кетти? Тамчылатып суугарууга, тосууга, көлдү жасаганга жалпы? Эми бул азыр биздин өзүбүздүн иш проектибиз, биздин оюбузча 1000 гектар жерди өздөштүрөбүз деген чоң планыбыз бар. Азыр биз ошонун bir kança desem bir 0,5%'ını leme kıldık okşayt. 1% daha kılılıyız. 1% daha kılılıyız. Bakalasa 2 kilogram işiz aldı da. Azamat. Hazır 15 hektar gilas köçötüz var, 10 hektar canak köçötüz. Canak Amerika'nın seleksiyası Chandler sortu. Chandler sortu. Al ösüşü jakşı aldı. Anda kudakası startı tüyemka kılamız. Ekken жылы сразу жаңағы düşüm tüye başladı. Былтыркы жылы içine bayağı tura emez emek kılıp alıp былтыркы келгендерди жакшы өсүп алды эле, быйыл жакшы өсүшү. Кыял ака, буларды кантип багып атасыздар? Эмне берип атасыздар буларга? Буларга химия почти колдонбойбуз эле. Бу жерде жанагы биогумус, органикалык жер сертификаттар. Ана химияда азыраак беребиз баары. Бул ошондой талабы бар экен. Анан бунун обработкалары бар. Ошол жылына 2-3 көчөттүн ошо состояниясына жараша беребиз. Анан сууну болсо тынбай эле ичет. Азыр былтыр арык менен сугардык эле, бул жакшы болбой, баа суунун расход көбөйүп быйыл. Капельный системага өткөрдүк. Капелка өтө жакшы экен. Бул баягы жумушчуларды көп талап кылбайт экен. Кичине расход болсо, ал расходун тезирээк тапкан болот. Мунаке өтө сонун багыптыр. Кыял аканын мунаке бир жалбырагын үзүп көрсөтөйүн деп, гиластын жалбырагы мында бир шапалактай эле болуп атат да. Бул деген сөз жакшы бакты дегенди бак айтып турат. Эгерде ушундай бага турган болсо, демек келечекте бул жерде 32ден жогору калибрдеги гиластарды алсак болот экен туугандар. Сизге бакты көрүп аябай ыраазы болдум. Кыял ака, ишиңизге ийгилик. Рахмат сизге. Өтө сонун ишти баштапсыз. Бул жөрөлгө Кыргызстан боюнча уланса деген тилегибиз бар. Караңыздарчы туугандар, канчалаган гектарлаган жерлер бош жатат. Мына ушул шаблон, мына ушул үлгү, мына ушундай бактарды кылыңыздар. Кудайым сиздерге дагы ушундай бакты кылганга насип этсин.